1972 испаниялык почтальон Габриэль Марч Грандос 384.912 жылга эркинен ажыратылып, ошол эле учурда Гиннестин рекорддор китебине кирген. Эмне үчүн ага мынчалык узун жаза берилиши мүмкүн деп ойлойсуз? Грандос почта кызматында иштеп жүргөн мезгилде 42.768 катты өз дарегине жеткирбестен орто жолдо жок кылып койгон. Анысы аз келгенсип кандайдыр бир маанилүү документке зыян келтирген. Жасаган кылмыш иштери үчүн Испаниянын мыйзамдарына ылайык ар бир жогулган катуучунун Грандос 9 жылга эркинен ажыратылышы керек эле. Эми 9ду 42.768ге көбөйтүп көрүңүз. Габриэль Марч Грандоско берилген абак мөөнөтү тарыхта эң узун абак мөөнөттөрдүн катарына кирген. Керек болсо, тарыхта мынчалык узун мөөнөттө жазаны адам өлтүргөн мыкаачы террористтер да алган эмес. Натыйжада сот Габриэлди бир нече жылдык кылмыш иши үчүн 384.912 жылга эркинен ажыратты. Бул мезгилде почтальон 22 гана жашта болчу. Албетте, адам баласынын өмүрү жетпеген мөөнөттөгү жазаны алыш акылга сыйбаган иш экенин жакшы түшүнүп турсаңыз керек. Айрым маалыматтар боюнча сот отурумундагы прокурордун өтүнүчүнүн негизинде Грандостун жаза мөөнөтү кыскартылып, ал 14 жыл 2 айга камакка алынганы айтылат. Бирок Грандостун иши боюнча анча-мынча учурлар коомчулукка ачык айтыла бербей калганы да айтылып жүрөт. Канткен күндө да бул жаза мөөнөтү дүйнөдөгү эң узун жаза мөөнөтү болуп кала берди.